Буллинг деген бул зомбулук. Буллинг деген экөөнү бир эле түшүнүк катары түшүнсөк болот. Бирок буллингди биз көбүнчө мектептерде, жаштардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында, мектеп окуучуларынын арасында деген гана түшүнүк да. Так бул айтылышары башка, берген мааниси бирдей. Зомбулук дегенди эле түшүндүрөт. Буллинг дегенде эле биз зомбулуктун менен кошо 4 түргө бөлүп кетебиз да. Мисалы үчүн эмоционалдык буллинг, виртуалдык буллинг, физикалык буллинг, анан психологиялык буллинг деп. Бул жердеги ошол зомбулук көрсөткөн бала буну жасашы мүмкүн. Мисалы үчүн виртуалдык телефон аркылуу же кандайдыр бир аралыкта туруп смартфон, компьютерлер аркылуу сүйлөп, аны постоянно өзүнө тартып, коркутуп, ошол аркылуу андан кандайдыр зордуктоо түрүндө физикалык, психологиялык, эмоционалдык зордуктоо катары кандайдыр бир акча өндүрүп турушу мүмкүн. Же дайыма ошол адамды коркутуп, коркуу учурунда жүргөнгө аракеттендирет. Ал эми күч колдонгон зомбулук, физикалык зомбулукта ал ошол мектеп учурундабы же мектептен сырткары учурдабы кандайдыр өзү теңдүү балдар менен чогулуп алып, ошол кандайдыр бир 2-3 балага зомбулук көрсөтүп, алардан аны өзүнүн эркине каршы чыгып, аны баланын укугун тепселеп дегендей ушундай зордуктоо жолдору көп эле кездешип жүрөт да. Буллингге кабылган балдарда эң биринчи анын жүрүм турумунан байкасак болот. Анын денелик тил деп коет, же болбосо мындай кептик тил эмес деп коет. Орусча айтканда вербалдык, анан вербалдык эмес деп. Вербалдык эмес жагынан дагы көңүл бурсак болот. Анын капаланып жүрүшү, маанайы дайым жабык болушу, кандайдыр бир сүйлөгөндө көздөрү төгөрөнүп, монтип, алаңдап, коркуп турушу, мына ушулардан билсек болот да. Анан кийин кээ бир эгерде физикалык дене күч келген зомбулук боло турган болсо, буллинг анда кандайдыр бир жерлери сыйрылып, же ошол жери арчылып, ушундай калган учурларды дагы биз билсек болот да. Биздин ата энелер эми баягы билими бар, билимдүү ата энелерибиз акырын баланы чочуто албайын деп, кепке тартып, же кандайдыр бир нерсени жасап отуруп, же кандайдыр атайын шарт түзүп туруп анан сурайт да. Анан негизинен биздин ата энелердин баары эле эмне болду, эмнеге ушундайсың деп ушундай дейт. Бизге көбүнчө ата энелер чыгат дагы, мен баламды сезип атам, бирок мага айткыдай эмес, мен аны түшүнүп турам, сизге келсек болобу дегендер да болот. Кээ бир биздин ата энелер сразу эле баягы балага айтып эле эмне айтпайсың, сени эмне бирөө коркутуп атабы, айт мага, эртең мектебиңе барам, тигиңе барам, буга барам дегенде балада андан бетер баягындай коркуу болушу мүмкүн да. Себеби дегенде, эгер сен ата энеңе айтсаң, сен ата энеңди дагы өлтүрөм, ата энеңди дагы коркутам дегендей сөздөр мурда балага айтылган да. Эми бул бир эле өзүнүн тең туштары абынан эмес, бул өзүнөн чоң жаштагы балдардан болушу мүмкүн, өзүнөн чоң маяк жүргөн адамдардан болушу мүмкүн, же болбосо ошо өзүнүн үйүнө каршы чыккан душман адамдардан болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ал бала же ал кыз ата энесине айткандан ушундай жашырып келет да. Ошолорго эме тийгизип койбоюн, зыян тийгизип койбоюн деп ошону айтканын кылып келет. Албетте бул токтотуунун профилактикасы бар. Биринчи биз ошо балага өзүгө реабилитация жүргүзүшүбүз керек. Бала менен иштеп бир канча тесттер менен иштешибиз керек. Психодиагностикалык тесттер ошо баланын ички сезимин алып чыгат да. Ал айтпаган нерселерди биздин тесттерибиз ошол бала жөнүндө маалымат берет. Бул биздин психология профессионалдык иш-аракеттерибиз. Эгер ошону биз тактагандан кийин анан бала менен баарлашып өтөбүз. Анан балага айтып, сен ушундай болгон турбайсыңбы, сен бизге айтпай жүргөн турбайсыңбы деп ата энеси айткандан мурда биз айтабыз, муну түстөрү тарттың, эми ошол интерпретация кылганда эмне үчүн ошолор интерпретация кылып атат, кантип ошолор айтканда эле бала өзүнө туура кабыл алып, биз менен сүйлөшкөнгө өзү даяр болуп калат да. Анан бул биринчи жолу. Анан биринчи жолу ушундай иш жүргөндөн кийин анан реабилитация кылышыбыз керек. Ал бала менен дайыма мындай терапия кылышыбыз керек. Мурдагы калыбына келтиришибиз керек. Ал азыр организм полностью коркуп калган, тамак да ичпейт, аппетити жабылып калган, сабакты жакшы окубайт, активдүү болбой калган, өзүнүн дос балдарынан ажырап калган, жалгыз жүрүп калган балдар болуп калат. Анан мына ушундай
иштер жасап, баланын самооценкасын көтөрүп, балага ишеним бергенден кийин бала анан дагы да баягы өзүнө болгон ишеним жогорулаган сайын бизге кайрадан ишеним көрсөтүп, болгон нерсесин айта баштайт. Анан биз аны менен иштейбиз. Иштегенде албетте эң биринчи баланын коопсуздугуна көңүл бурушубуз керек. Эгерде баланын ден соолугуна, өмүрүнө, анын үй бүлөсүнө кооптуу боло турган болсо, ошол бала менен биргеликте ички иштер бөлүмүнө билдиришибиз керек. Атайын балдар менен иштеген эдендер бар. Атайын өзүнүн соц педагогдору бар мектепте. Атайын ата энелер менен иштөө комиссия комитеттери бар, алар менен иштешибиз керек. Биз бул жерде комплекстүү иштешибиз керек да. Бир эле психолог же бир эле ата эне иштегенге болбой калышы мүмкүн. Ошондой учурлар да Да, натыйжа болбой калышы мүмкүн да. Андан кийин профилактикалык иштерди жүргүзөбүз. Эми алдын алса кандай болот ошол балага деп. Кибербуллинг деп коебуз. Кибербуллинг бул ошол аралыктан туруп мындай компьютерлерге кирип кетишет дагы, ошонун ичинде ал кандайдыр бир башкарып турат да, сен азыр буну жаса, азыр бул кадамга бар, анан сен бул үчүнчү кадамга барасың деп, баягы бизде азыр чурка анан өл деген, беги умри деген. Ушундай азыр эмелер болуп атат, компьютерлик оюндар болуп атат. Эгер ошол бала жолдон өтүп кетсе, өтүп кетти, машинанын алдынан өтүш керек. Өтпөй калса машина менен өлөт. А машина шофер аны күтпөйт, ал эме себеби бул компьютерлик оюн, бул кибербуллинг деп айтылат да. Анан же болбосо баягы разбуди меня в 4 часа, эртең мени саат 4-тө ойгот, же болбосо синдикит дегендер да болуп кетпеди беле. Мына ошол сыяктууларда кибербуллинг көрбөй туруп, ошол зордукчу адамды көрбөй туруп, ошонун айткан сөзүнөн чыга албай, ошого кирип калган балдарыбыз да болуп атат да. Ошондуктан бул буллингдин бир канча азыркы жаңы чыгып аткан кадамдарына дагы биз алдын алышыбыз керек.